Врачтардын айтуусу боюнча мындай зренияга көздүн көрүп кетүүсүнө эмес, оң көздүккө жөн гана өзүнү сактап калуу боюнча болуп атат негизиненчи. А сол көздүү болсо ал вообще эле болбойт деп коюшту. 2022 жылы 16 сентябрда Тажикстандын куралдуу агрессиясында жаракат алгандардын бири Элдияр Төлөнов. Ал Көк Таш тозотунда кызматта турганда снаряд жарылып, эки көзүнөн, денесинен жаракаттарды алган. Бүгүнкү күндө жоокер бир көзүнүн көрүүсүнөн толук ажыраган. Дарыгерлер экинчи көзүнүн көрүүсү 9-10% эле сакталышы мүмкүн экенин айтышууда. Үмүт менен жашап келе жатам деген аскер Москвага учууга даярданууда. Элдияр Төлөнов учурдагы абалы тууралуу редакцияга буларды айтып берди. Сенин жаракат алганыңа дагы 1 жыл болуптур. Мына андан бери ден соолугуң кандай болуп калды? Ошондо бир көзүнүн көрүүсүн сактап калышыбыз керек экен деп ата энең бир чуркап жүргөн досторуң баш болупчу. Ал жагы кандай болуп атат? Деги эле жалпысынан алганда ден соолугуң кандай бүгүнкү күндө? Биринчиден рахмат. Ооба башында оор жаракат алып Бишкек шаарына келгем больницага. Көрүшкөндө сол көздү ошондо айтышкан, эч кандай үмүт калбаптыр депчи. Оң көзүнө сактап калышка аракет кылалы деп. Ошол учурда Бишкекте биринчи болуп тиги Кудурет көз клиникасында түрктөр жасаган операция. Анан кийин Универсал глаз деген клиникада болуп өттү. Башында операциялардан бир аз жакшырып баштаган оң көзүм абалы. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра начарлап кетти. Анан кийин Турцияга чейин барып келдик. Ал жактан операция болду. Анан кийин азыр көздүн абалы врачтардын айтуусу боюнча мындай зренияга көздүн көрүп кетүүсүнө эмес, оң көздүккө жөн гана өзүнү сактап калуу боюнча болуп атат негизиненчи. А сол көздүү болсо ал вообще эле болбойт деп коюшту. Ошондо сенин көрүүң азыр кандай деңгээлде десек болот? Азыр менин көрүүм өзүм баса албайм эки жака. Жөн гана жарыктар билинет, башкасы эч нерсе эмес. Кыскасы зрение жок болуп калды эч нерсечи. Жалпысынан кайсыл өлкөлөргө барып дарыланып келдиң? Канча жолу операция болду? Операциялардын чоң кичине болуп жалпысы бир 10дун тегерегинде болуп калды. Өзүм деле санынан адашып калдым. Буга чейин февраль айында Анкарага барып операция болгонбуз оң көздөн. И уже 2 ай болуп калды Москвадан операция болдук кийинкиси. Азыр дагы саналуу күндөн кийин, бир нече күндөн кийин чет өлкөгө дарыланууга кетет экенсиң. Ал жактан эле көзүңдү дарылатасыңбы же башка дагы жаракаттарыңды дарылатасыңбы? Башка жаракатым жок, ошол көз менен болуп атат азыр баардык иш-аракеттер. Бир эле ошол оң көз менен болуп атат да. Сол көздө эч нерсе жок деп коюшту. Азыр оң көздү жөн гана сактап калыш. Где-то 9-10% зрение алышыбыз мүмкүн оң көзүнөн деп атышат азырча. Азыр ошого аракет кылып атабыз. Жардам көрсөтүлүп атабы? Мамлекет тарабынан жардам жакшы эле болду буга чейин. Бул жакта Кыргызстанда 2 клиникада бардыгы тең, ошо Турцияда дагы мамлекет тарабынан болду операциялар. Андан кийин уже мен февраль айынан баштап уже пенсияга чыгып калдым. Анан бул жагы уже өзү мамлекет тараптан 1,5 миллион, 2 миллион эме бөлүнгөн компенсациячы. Ошонун эсебинен кечээ Москвага барып келдик. Анан мындан кийин дагы операциялар болуп атат. Бул жагын билбейм, эми каражат кандай болуп калат. Меники примерно ушул 8 жылдык тажрыйба менен чыктык.
Анан пенсиянын көлөмү 14.228 сом. Ошондо баягы биринчи жолу сен жаракат алып ооруканага түшкөндө атайындагы эсеп ачылган да. Ошол эсеп жабылды беле же дагы деле ошол эсеп ачыкпы? Ошол эсепке жардамдар түшүп атабы? Жок, ал эсеп ошол убакта эле жабылган. Анан кийин деле мага сунуш киргизишти, ушинтип элге кайрылайлы депчи. Анан мен ага өзүм макул болгон жокмун. Чек ара тозотунда иштеп калганыңа өкүнүп калган жоксуңбу азыр? Жакшы суроо бердиңиз. Бул нерсеге эч качан өкүнбөйм дагы. Эгер эгерде дагы ден соолугум жакшы болуп калып, кайра мүмкүнчүлүгүм болсо, кайра эле ошол жерге барып иштемекмин. Негизи мекенге кызмат кылганыма эч качан өкүнбөйм. Бул жакшы нерсе. Кийин дагы өзүмдүн балдарыма, башкаларга жакшы айтып берем деген ойдомун. Москвага дарланганы баратсың, аман эсен барып кел, жакшы кабар менен кайтып келишиңди күтөбүз. Ал жактан келгенден кийин дагы сен менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү болот деп ойлойм. Жакшы кабарың менен бөлүшөсүң деп ойлойм. Жакшы болуп кет, жакындарыңа, өзүңө аманчылык каалайбыз.